Бүгүн 17 мартта Ош облусунун аймагында укук бузуулардын бирдиктүү алдын алуу күнү өткөрүлдү. Иш-чара Ош шаарынын Борбордук аянтында болуп, мамлекеттик мекеме уюмдардын өкүлдөрү катышкан нускама өткөрүлдү. Ага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков, Ош облусунун прокурорунун орун басары Адыл Мирлан катышып, аянтка тизилген мамлекеттик мекеме уюмдардын өкүлдөрүнүн иш-чарага болгон даярдыктарын көздөн өткөрүшүп, нускама берди. Ошондой эле аталган мекеме уюмдарга берилген тийиштүү техникалардын абалы менен таанышып чыгышты. Буга чейин талдоо жүргүзгөндө катталган кылмыштардын дээрлик Кыргызстан аймагына катталган кылмыштардын дээрлик 70% социалдык экономикалык маселелерден улам келип чыгат экен да. Ошондуктан биз кылмыш болгондон кийин гана күрөшпөстөн алдын алалы деп ушундай максаттарды коюп, буга чейин 2005 жылдан баштап иштегенибизде 19%га кыскартканга жетишкенбиз да. Эгер ушул азыр бүгүнкүдөй жалпы коомчулук киришкен болсо, биздин талдоо көрсөткөндөй дээрлик 49%га чейин кылмыштуулуктун кыскартканга болот да. Ошон үчүн бүгүн ошол алгачкы иштер башталды. Бул иш-чараны биз иш жүзүнө ашыруу үчүн ар бир райондук администрациянын башчылары акимдерге, ар бир райондун аймагында жайгашкан айыл бөкөт башчыларына биз тапшырмаларды бергенбиз. Бүгүн Кудай буйруса мына 7 райондо, 7 айыл өкмөттө ушул иш-чара күнү өткөрүлөт. Бул иш-чара биринчи жолу өтүп атат. Мен ойлойм, бул Кыргызстан боюнча деле биринчи жолу болсо керек бул иш-чара. Ошондуктан кемчиликтери болушу мүмкүн. Бирок ага карабастан биз ушу татыктуу аткарабыз деген убадаларыбызды айтабыз. Нускамадан соң мекеме уюмдар райондорго бөлүнүп жеринде иш алып баруу үчүн жөнөп кетишти. Иш-чарага прокуратура, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, салык кызматы, электр тармактары мекемеси, медицина кызматы, юстиция министрлиги, калктын тейлөө борбору, дин кызматкерлери жана башка мамлекеттик мекеме уюмдар тартылган. Алар графиктин негизинде бирден айыл өкмөткө барышып, эртеменки саат 10:00 кечке чейин айыл аймактын жашоочулары менен жакындан баарлашып, арыз даттан уларын кабыл алышып, акысыз тейлөө көргөзүшүдө. Кайрылгандардын көпчүлүгүн медициналык кароодон өткөндөр жана юридикалык кеңеш алгандар түздү. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын медицина кызматы бүгүнкү күндө мына Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө жеринде бизге өзүнүн ден соолугу боюнча кайрылгандарга жеринде жардам көргөзүлүп атат. Кызмат кылып аткандар врач-терапевт, көчмө лабораториябыз бар, окулист, невропатолог, лор врачыбыз. Мен окулистке кирип чыктым, азыр бул жакта мага өтө жакшы консультацияларды берди, жазып беришти, капсулаларды, капляларды эмнени ичишти. Анан бир айдан кийин кайра дагы осмотрга деди. Мен ыраазымын, ушундайды ар бир айылда тез жасап турса болгудай да. Жардамдын эки түрүн көрсөтөбүз. Юридикалык кеп кеңештерди жана квалификациялык юридикалык жардамды. Юридикалык кеп кеңештерди берүү менен бирге биз бардык мамлекеттик органдар менен чогуу иштеп, мына тилектештик автобусда бардыгы чогуу камтылган. Ошол менен бирге экинчи квалификациялык юридикалык жардамды биз адвокаттын коштоосунда соттук териштирүү жана башка иштерге беребиз. Коррупция, кылмыштуулук, диний экстремизм жана терроризм, жашооч түрүмдөргө карата жасалган зордук, зомбулук. Иш-чара укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамынын талаптарын турмушка ашыруу максатында өтүп жатат. Муну менен жарандардын корголуу деңгээлин жогорулатуу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү, укук бузууларды жасоого өбөлгө болуучу себептерди жана шарттарды аныктоо, четтетүү маселеси каралган. Биринчиден президентибиздин номер 54 жарлыгына ылайыктуу ыксыз чыгымдар, салт санаада болуп аткан ыксыз чыгымдарга каршы элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле жол коопсуздукту камсыздоо кызматы менен биргеликте жол эрежелерин так сактоо, адам өмүрү аманат, ошондой эле жолдогу тартипти сактоо боюнча дагы жол жума баяндарында элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошону менен бирге экстремизм, терроризмдин алдын алуу боюнча ички иштер башкармалыгынын областтык бөлүмү менен биргеликте иштерди алып барабыз. Эми айылдын ичинде ар кандай көйгөйлөр чыга берет экен. Ошол мынол иш-чаранын болуп аткандыгын жакшы жагы дагы
баардык мамлекеттик кызматтар, мекемелер баардыгы келип жеринде көйгөйүн угуп, ушул жерде чечилген, ушул жерде чечим кабыл алып чечип, чечилбеген кайсы мамлекеттик органда, кайсыл жакта чечилет экенин аз болсо дагы мындай направление берип, багыт берип, ушинтип жеринде иш алып барып атабыз. Мындан ары укук бузууларды, кылмыштуулукту биргеликте алдын алуу иш-чарасы кезеги менен Ош облусунун ар кайсыл аймактарында ай сайын өткөрүлүп турат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.